Урматтуу замандаштар, бүгүн биз Россия Федерациясында жүрүү мөөнөтү жөнүндө сөз жүргүзөбүз. Тагыраак айтканда 90-180 деген эреже жөнүндө сиздерге маалымат берип кетем. Бул эмне деген эреже? Кимдер бул эрежени сакташ керек жана кайсы учурларда бул эрежеден сактоодон бошотулат. Россиянын мыйзамы боюнча Россия Федерациясынын аймагына визасыз тартипте же виза менен кирген ар бир чет өлкөлүк жаран 180 күндүн ичинде 90 күн гана жүрүүгө тийиш. Бул эмне деген сөз? Россия Федерациясына кирген күндөн тартып сиз 3 ай анын аймагында жүрө аласыздар. Андан кийин чыгып кетип Россиядан сырткары дагы 3 ай жүрүшүңүз керек. Ошондон кийин гана ошо 3 ай мөөнөт өткөндөн кийин гана кайра киришиңиз мүмкүн. Кайсы учурларда бул эрежени сактоодон чет өлкөлүк жарандар бошотулат? Россия Федерациянын мыйзамы боюнча эмгек патентин алган же жумуш иштөөгө уруксат алган чет өлкөлүк жарандар бул эрежени сактоодон бошотулат. Бирок биздин Кыргызстан Евразия биримдигинин мүчөсү болгондуктан биздин жарандар патент же жумуш иштөөгө уруксат албайт. Ошондуктан биздин жарандар эмгек ишмердүүлүгүн тариздөө менен гана чектелет. Бул эмгек ишмердүүлүгүн тариздөө деген нерсе бул эмне деген? Биринчиден бул миграциялык картаңыздарда кирүү максаты жумуш деп белгилениш керек. Экинчиден Россия Федерациясында жумуш берүүчү менен эмгек келишимиңиз түзүлгөн болуш керек. Бул формалдуу түрдө эмгек келишим эмес, ошо Россия Федерациясынын эмгек кодексине ылайык түзүлгөн эмгек келишим болуш керек. Ал эми жумуш берүүчү болсо миграциялык кызматка мына ушу жумушчу чет өлкөлүк жумушчуну жумушка алдым деген кабарлоо бериш керек. Ошондо гана сиздин эмгек ишмердүүлүгүңүз таризделген болуп эсептелет. Мына ушул учурда биздин жарандар ушул 90-180 деген эрежеден бошотулат. Дагы кайсы учурларда бошотулушу мүмкүн? Эгер чет өлкөлүк жаран убактылуу же туруктуу жашоого уруксат алган болсо, же болбосо уруксат алуу үчүн тийиштүү документтери кабыл алынган болсо, дагы ушундай чет өлкөлүк жарандар бул эрежеден бошотулат. Дагы кийинкиси бул эгер чет өлкөлүк жаран Россия Федерациясынын жогорку же кесиптик окуу жайларына тапшырылган болсо, ошол жерде окуп аткан болсо же кабыл алынган болсо, ошондо дагы ушул эрежеден бошотулат. Айтып кеткен 90-180 эрежени бузгандыгы үчүн сөзсүз түрдө Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салынат. Көпчүлүгү ойлонушу мүмкүн, кирип чыгып эле жатам го, эч кандай проблема болгон жок деп. Бирок кирүүгө тыюу салуу бул өзүнчө процедура, бул процедура убакыт талап кылат. Мындай чечим кабыл алыныш керек, бул чечим жөнүндө маалымат базага киргизилиш керек жана канчадыр бир убакыт өтөт. Ошондуктан бул эрежени сактоону унутпаңыз, эсиңиздерде сактап жүрүңүз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар, лайк коюңуздар, суроолоруңуздар болсо комментарий жазыңыздар, албетте жооп беребиз.